Аял бар, боорукерлик бар. Алай районунда аялдарга карата зомбулукту алдын алуу жана алардын укуктарын коргоого арналган иш-чара өттү. Ал Дүйнө жана аял долбоорунун алкагында уюштурулду. Аталган демилге учурда 70тен ашуун өлкөдө айымдардын башын бириктирген эл аралык конгресс менен тыгыз кызматташып келет. Долбоордун негиздөөчүсү Чынара Мамажакыпова белгилегендей, бул аракеттердин максаты аялдардын биримдигин бекемдөө. Ар бир айыл жергелеринде ушундай мындай аялдардын өнүгүп өсүшүнө, ошондой эле психикалык жардам бергенге, моральный, материальный жардам бергенге бул коомдун жардамы ушунчалык көп болот. Максаты негизгиси айымдарды бүткүл дүйнө жүзү боюнча айымдарды колдоп, коргоо, бүт жактан айымдарга эмне колдоо керек болсо, ошол нерселерди көрсөтүү максатында түзүлгөн. Бул саамалыкка ар бир айыл аймактан келген аялдар өз ой пикирлери менен бөлүшүп, көйгөйлөрдү чогуу талкуулашты. Жергиликтүү бийлик да бул демилгени колдоп, иш-чаранын уюштуруучулары менен тыгыз кызматташып келет. Бүткүл дүйнөдө зордук зомбулук күчөп кеткендигине байланыштуу аялдарга каршы бизде дүйнө жана аял деген бүгүн ушул аял затынын укугун, аял затына арналган иш-чара өткөзүп атабыз. Буну бардык Алай району боюнча 7 айыл өкмөттүн бардык жерлеринен адамдарды чакырып, бүгүнкү ушу программабыз ошонун алкагында болуп атат. Эртеге дагы бундай иш-чара уланат. Бизде ар бир ишканалардан, ар бир айыл өкмөттөрдөн жарандарды ушул ишке тартып, азыркы ушу иш-чара менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, семинарларды өткөзүп атабыз. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, коомдун өнүгүшүнө ар тараптуу салым кошуп келе жаткан айымдарга ыраазычылык каттар жана чет өлкөгө жолдомолор тапшырылды. Анталия шаарына эс алууга жолдомо. Биздин жердешибиз ушул иш-чараны өткөзүп берип атат. Ушул иш-чара дагы деле коомдо уланып, көп жерлерде өтүлө берсе жакшы болмок. Аялдар коомдун күзгүсү, аял эне, баарыбызды төрөгөн аялдар, биз аялдарды ар дайым сыйлашыбыз керек. Белгилей кетсек, Дүйнө жана аял долбоорунун демилгечилери бир нече жылдан бери көптөгөн айымдарга моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүп келишет. Буга чейин мугалим, дарыгер айымдарга чет өлкөгө жана умрага акысыз жолдомолор берилген. Бул демилге аялдардын коомдогу ордун жогорулатууга жана аларга сый-урмат көрсөтүүгө үндөө максатын көздөйт. Айтунук Мамытова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР Ош облусу.